Осман агай менен чакан аяк турабыз. Сарай, Майра Марандарсымен. Сиз ушул мектепте канча жылдан бери эмгектенип жатасыз? Эми бул мектепте 1985-жылы келиштирdim. Ушул мектепте иштеп жатам. Рахмат агай. Анан агай жакында эле сиз Борбордон эң чоң сыйлыкты алып Кыргызстанды дөңгөрөтүп келдиңиз. Сизди социалдык тармактарда тележурналда көрүп жаттык. Анан ушул жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз. Эми биринчиден сиз баардыгыңар билесиңер, бул кайсы эжекеде кимдин идея көтөрүлдү. Өзү негизи азыр бүгүнкү заманда мамлекет дагы азыр айрым акыларды көбөйтүп, мугалимдерге көңүл бура баштады. Андан да күчтүүрөөк окуучулар мугалимге сын болот да. Мисалы окуучулар баалайт, окуучулар сүйлөшөт. Ошо Кашакан кызыбыз, кызы дүйнөгө ата ачылып, чемпион болгондон кийин суроо туурду да. Чемпиондун кызы апасы экен, чемпиондун апасы Кашакан Султанага. Кашакан Султандан тарбиялаган кийин ал агай биринчи топ мектепте кеткен. Ошондуктан азыр Кашакандын мугалимдерге болгон көз карашы, Кашакандын мугалимдерге болгон мамилеси бул немелердин баардык мугалим, баардык окуучулар ойлош керек. Себеби мисалы алайда жана кайып депутат болуп өзүнүн эжекесин ушул биз алган сыйлыкты үчүн Алла Таала аял кишини жерге тегиген. Жерсиз жашап болбойт, жерде баардыгы. Ошон үчүн кыздарыбыз оор болот. Кыздарды сыйлап унутпаш керек. Арташ керек. Рахмат агай, бүгүн сиздин сыйлыгыңызды дагы жолу куттуктайбыз. Анан Кыздар Федерациясынын атынан Чакан Бекемишти Sıyırımız kutlu olsun, iyilikte, köp iyilikleri daha da olsa bağımlıdır evimiz.